Канча адам болсо, ошончо тагдыр болот эмеспи? Бирок кантсе дагы жашоодон кыйындык көрүп, татаал өмүр сүрүп жаткан замандаштарыбыздын тагдырына кайдыгер карабаган инсандар аз эмес. Ошол Францияда эмгектенип жүргөн эжекебиз ошол кыргызстандык мекендешибиз атайын акча жиберди. Ширинге массаж специальный ошол матрас алып деп бизге ошону жиберди, акча жиберди. Өзүбүз матрас заказ кылып алып Бишкектен. Бул кантсе дагы ошол денесиндеги жарасынын мындан ары көбөйбөшүнө өзүнүн салымын кошот деген ниет алып келдик. Ошол баары ошо кызыңыздын жакшы болуп кетиши үчүн денесиндеги жаралар эртерээк айыкса, операцияга даярдасаңыздар буйруса басып кетет, баары жакшы болуп кетет. Ошо азыр биз жасап рахмат ошо жөнөткөн аялга аял киши. Рахмат ошо аялга да жасап алган. Үй бүлөсү менен тынч болсун. Ош бирим келип тартып кеткенден кыйла өзгөрүүлөр болду. Жардамчылар 2-3 жардамчы келди. Памперс алып келип берди, анан кийин продукт алып келип беришти. 2-3 адам келип көрүп кетишти. Рахмат. Жардам бергенден үй бүлөсү менен тынч болсун, оорубасын. Силерге дагы рахмат. Азыр эми бүгүн маз келди, жакшы дарылар келди. Кудай калса, ушул дарыларды койсом эми жаралар сакайып кетет деп сүйүнүп отурам. Анан матрас келди, жардам болуп. Ошо матрас жөнөткөндөргө ham рахмат, жардам кылгандарга. Үй бүлөлөрүм тынч болсун, оорубасын. Силерге дагы рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ош бирин жетекчилерине, силерге баардыгыңарга рахмат. Үй бүлөңөр менен тынч болгула. Рахмат ошо эжеге дагы. Үй бүлөсү менен тынч болсун, оорубасын, өмүрү узун болсун. Кудайым өзү колдосун. Аябай сүйүнүп атам, чоң рахмат. Атай ушуну эме алып келиңиздер, силерге дагы чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр менен тынч болгула. Эч качан оорубагыла. Эли журтум тынч болсун, кыргыздардын баары жөө тынч болсун. Эч качан оорушпасын. Аз кубанганымдан эмне деп сүйлөшүмдү мен билбей атам. Рахмат чоң. Силерге да рахмат. Ош биримдин жалпы жамаатыңарга чоң рахмат. Ишиңер жүрүшө берсин. Эли журтума ham чоң рахмат. Рахмат чоң. Кыйналып касал адам караш оңой эмес. Кыйын. Ооруган адам жата берет экен, караган адамга оор болот экен.
Apama rahmat. Bizim peşine şapım var olsun. Rahmet. Ата-эненин жашоодон тилек кылып, жараткандан сураган эң чоң бакыты бала эмеспи? Ал ыйласа кошо ыйлап, ооруса кошо ооруган алтындай болгон ата-энелерибиз ар дайым аман болсун. Күдөр көрсөтүүсүнүн бул жолку каарманы Кара Суу районуна караштуу Гүлбар Төлөйкөн айыл аймагынын Назарали көчөсүнүн жашоочусу 35 жаштагы Эркин Зулпуев. Ал бир кыз, бир уулдун атасы. Учурда эки бөйрөгү тең иштен чыгып, бөйрөк салдырууга муктаж. Каарманыбыз курулуш иштеринде иштеп, үй бүлөсүн багып келчү. Бул эки бөлмөлүү үйгө ата-энесинен бөлүнүп чыкканына 2 жылдан ашып калган. Бөлүнүп жашап калгандан бир аз убакыт өтпөй эле ушул дартка кириптер болгон. Бу билинбей эле иштен жүргөндө эле апетим буултат деди. Доктор ишканасынан кийин өзүн текшерилип кел деген экен. Кечки байтанан кийин күйөө балам менен бирге бир текшерип бериңиздер деди. Ошол Куршавдын ишканасынан салганды таксиге. Ошо фырыкытка жетпей деди. Бала деди, унтулой баштады деди. Мындай эки жакта карап. Ошондон макаронка жеткиде мына тапанын эргеден каттык калганда зыңкыйып ишип кетти. Такси коркуп кетип анан кийин үйдөгүлөр барбы деген экен. Күйөөмүз мына макаронка тостурду. Чыкканда путу шишип баса албай чыгып келген. Үйгө келди, эртең менен доктурга алып барсалар, областныйга дешти. Областныйга рамашыгын көлдөн берип аткан экен. Сала чыкпай дене саргайып кеткенде. Бир жума жатты, андан кийин гемодиализге деди, 11 000 берсеңер деди, гемодиализ салабыз. Болбосо деди, кайрдуу доктур жазгыла деди. Тууган уктар топтоп отуруп маслихат кылган экен. Ошого салдык. Жумасын 3 жыл 15 000 пул кетти. Ошо гемодиализ алгандан кийин бутун шишиги кайтты да. Бир канчасы бир айга жакын болгондо шиши кайтып түгөдү. Ого 200дөн түшпөй атты да давление. Бир путун шиши кайтканда 180ге чыгып атты. Анан кайта шиши көтөрүлүп кайта түшүп, анан врач айтса секин түшөт деди. 1,5 ай болгондон кийин экинчи путун шишиге этинен соң путу жумшара баштады. Ошону кыйлада кайтты да шишиге. Эркин 2016 жылга чейин ооруп ооруканага жаткан эмес. Апасынын айтымында бир жерим ооруду деген сөз оозунан чыкпаган. Бөйрөгү ооруганын өтүшүп кеткен учурда гана билишкен. Ага чейин бир да жолу белгилери байкалбаптыр. Ошо стройкада иштеп жүргөн ошентип келди да. Врачтын айтсак айтты, билинбей ооруган дейт да, билинген эмес, резко кармаган балаң артык дейт. Азал доктурга жаткан эмес эле да. Эми ошо ооругандан анасынан жатына аппараты бар колу, мына колуна бир колуна мочегонлук кыла берип, баягынадан беркине дардан кошуп бергиле тезирээк сийкесин болсо антибиотик атып, ошол колдор тутулуп келип, жерине сайып, берге сайса кетпейт. Бул гемодиализ алган колубу? Неде аппарат бар нерведер. Ошол нервге саят да. 5 саат жатат. Ошо. Таза колунан мочегонлук кылып турат аны. Ооруган балдарда. Зыркырайт андай шишип турат. 18 бала эле. Ошо ооруган чалдыккандан бери өлүп калды. Арыктап кетти. Бир жерде коркутат. Баягысы карайт бечара көбүнчө. Энемне отасыз. Илебем. Чейри отат. Тамактануу кандай болуп атат? Диета менен суу ичпейт, мындай оозун чайкап коет. Ошо коюгула кичине тамак жейт, анан диета менен аз-аздан жейт да. Ошо 1,5 чай килодан эле жейт, көп жей албайт. Көп жесе одышка берет. Жумасына 3 жолу гемодиализ аппаратына түшүп тургандыктан ага керектелүүчү акчаны табуу ата-энеси жана жубайы үчүн оңой турбайт. Ошондуктан да Бурул апа аптанын жума күндөрү мечиттин бирине барып, кайрымдуу инсандардан акчалай жардам күтүүгө мажбур болуп келет. Мен мына Зайнерден мачитке барып суранды. Суранганда ушундай жардам кылыңыздар десе, биздин колубуздан келбейт деди. Балаңыз барбы, аялыңыз барбы, өзүңүз кошо деди, мечитке барып туруңуздар, карапка көтөрүп деди. Ошондо аласыңар, биз сизден бере албайбыз.
Олар ошондой деди. Бир ошо мынау bir bala berdi 20 000 men sizin jardamыңыз менен Россиядан келдим эле балаңыз боорусун угуп деп. Анан кийин ошо тууган уруктар берди. Полну баары 5 000ден берип аттымбай. Тилеке мечитине барам. Сураны карапка көтөрүп турам ошо жерде. Ар жерге бөлгөн жерге барам. Жайнабадан бөлөп Фыркатка барыңыз да, o yerге баргыла дейт. Айткан жерине барам. Ишканадан ар жума күндөрү койдурбайм. 4-четверг иштеп, жума күнү иштен чыгып келип, буну доктурга жөнөтүп апарып коюп, анан кайтадан мачитке өтүп кетем. Тапкан пулун, түшкөн пулду алып, буну жанына барып, канына пул төлөп, тапшырып коюп, кайта үйгө келем. Эртеси дагы ишке кетем. Барбаган жерим кабаты суранып, ар жерге барам. Бутум жеткен жерге демалган күндөр. Жардам сурайм ар кимден. Бу жерде деле жыргатып бербейт. Лөлөлөр урат, улку уят, салып ийет аркама. Сен балаң жалган кесел балаңын абылтасын. Ишенбеген ушуну апардым, мажбурлук. Жетилип апарып, өзүнү карапка карматып тургуздум, мукурап. Тура албай койду, ошол жерден калтыр этип. Анан кайта буну алып, кайта больницага алып кеттим. Өзүм билбейт экен лөлөлөр, бакырып тосуп алдым. Пул менен алдырып коюп аттым. Башуга апарам. Тапкан пул ушуга чапты. Эркиндин өмүрүн сактап калуу үчүн анын жакындары ар кандай жумуштарды жасоого шашылат. Ал эми ошол учурда каарманыбыздын жанында эртең мененден түшкө чейин кызы Жумахан болсо, түшкөн маал 1-класстагы уулу эр жигит атасын жалгыз калтырбай эшикке чогуу чыгып, апасы жумуштан келгенче карап турат. Жашылып кетсин. Там жашы болсун, там жашы келбес. İçimin gözgün soğuktan gelip. Ortada. Nali kızım gelip karap duradi. Nali bayağı kızı karaydı, o ketken o karaydı. Şimdi tüt beşke getim. Şimdi boğuk boğuk getim. Bargı deriyem. Bargı olam kızına zonuq kılap, buğa zonuqsan kızı alat, ondan salat. Kanday jakşı olar. Деп кызым домдо жашайт, onu жөнөтөм, ооруп калып тез барага калам. Жосы жакындарга абысым айтам. Эртең менен кетет, кеч келет. Суббота, азар күнү демалат, ошо күндөрү карайт. Мен өзүм бир күн иштеп 3 күн демалам. Демалгандым шери келем. Өзүм үйүмдү токтотуп коюп шери келем. Нан жаап ошо көтөрүп алып келем. Поркенан унаа кара порке же новайнан жей албайт. Жапкандан bir сындырым жеп коет, жесе жөөсү жок. Ушунун үйүндө болом көбүнчө эле. Былтыр ошо февралда, мартта бир колум иштебей иштеп жүрдүм ошол жерде. Больничныйга чыксам, муну коюшу. Bir ай толук кылып койсом, ошо пул чыкса ушуга жардам болсун деп. 2-март күнү анан колу бутум тырышып өзүм жоготуп койгондон кийин больницага алып бараткызып коюшту. Ошол жерден жатышын ойлоп аттым. Ойлоп, кыжылат болуп атып, 3 күн көзүм ачпай жаттым. Оорuganda апа мен жакшы болуп каламбы дейт. Чоң сүрөткө түшөлү дей бер. Жакшы болуп калсам керек а. Ооба дейм. Бурул Асанбаеванын айтымында жолдошу Эркиндин ден соолугуна кыжалат болуп жүрүп, көзүн дарылатууну да унутуп койгон. Ошентип атылып, бул жаткызып бүткөндөн кийин кече саат жаткызып апарсам ооруду. Кече 3 күндөн бери уйку жок. Ушулар менен жүрөбүз. Анан атасы орда, балам бар. Нервне башым ооруп, колум тырышып калат. Кече келем дары иштеп, муну алып келип жаткызып кетти. Сарасы чыккан жок. Тумбай капельсалар берип атты, чыкпады. 2 кашык сейсем, бизге жардам менен энтик. Эртең менен да звонок кылдым. Врачын айтса, эже өсүр жетпей жат. Сизге жеңилирээк болсо керек. Аякта жеңил, түнүмө каттап атабыз. Көрүп коюңуздар деп сурасам аңлашпады. Bir ayda ошо 12 жолу түшүш керек экен, буну 13 күн болуп калат экен. Деп кечеги мынасын жылдыртып ичти да, bir haftada 3 жолу алат.
3 жол алган чакта деле ортосунда ооруйт. Обедте бир ооруйт, ушинтип кеч түнү ооруйт. 1-2-де жөнөбүз, таңгамал келебиз, жер жарыйын деген. Өзүм ошо областной детскийде глазныйда иштейм, санитарка болуп, ушу тапкан пулум ушу балама чаптайм. Ишканадан да былтыр биринчи түшкөн малда жардам кылып 4 000 беришти. Ушу 5 000 биз бере албадык. Ушу 4 000 болсо эми алып коюңуздар деди. Биздин жардамыбыз ушу болсун деди. Эми айлыгыңа эптеп алып тур деди. Иштеп тур, ошо балаңа жардам кылып иштей бер деди. Ошо иштегенде анда ооруп калам. Ошондо болор айтып, кыжылат болбо, балаң жакшы болуп кетет. Будан тиле дейт. Комбага түшүп калдым, мынага түшүп калат. İştegen жерден иштей албайм. Тынбай врачтан деп качып келем. Суранып атат. Эркиндин атасы Абжапар уулу ооруп калган күндөн тарта баласынын жанында болуп, гемодиализ аппаратына кечиктирбей алып барып турган. Бирок Абжапар мырза учурда көзүнө операция жасатып ооруканада жатат. Андан кабар алганча уулуна коюлган диагнозду билүүгө шаштык. 2016 жылы 15 августта мезгилинде күз келейин деген маалда. Ошентип ошол азыр күндө 2 жыл болуп калды. Ушу балам менен алек болуп, ушу баланы сакайтабыз деп алыбыз жетпей. Анан мен каянды өзүм кичине ооруп калып, ушундай немеге көзүм операция кылдырдым. Эми баламдын экинчи жашоосу ушу гемодиализ алып атат да, ушул күндө, ушул тапта. Эми ар жакта кайрылдык, эч кимден жардам болбоду. Эми алыбыз жетишинчи өзүбүз гана карап, байбичем иштейт, мен өзүм эптеп ушундай кылып карап атабыз баланы. Балага эми биз операция муктаж болуп атабыз, ушу баланы сактап кала десек, биз алыбыз жетпей жатат. Бул эми $20,000 болсо операция кылдырып, балага бир бөлөк салдырып алсак, бала элдин катарына кошулуп жакшы болуп калабы деген. Ошо өкөтөң курап калган да, өкөтөң кураган. Бул только аппарат менен гана жашайт да, аппаратка түшпөсө эми баланын жашоосу уже кыйын болуп, эми кантип айтсак, күрөп кеткен өлүмгө дуушар болуп калышы мүмкүн да, ошондой. Ошон үчүн биз аракет кылып, ушу баланы немеге салып атабыз. Дүйшөмбү күнү, среда, жума, 3 жолу аптасына. Абжапар мырза көрүүсүнүн начарлап кеткенин да байкабай калган. Качан гана дарыгерлер дагы бир жума жүрсөң көзүңдөн айрыласың дегенде сол көзүнө операция жасаткан. Ал эми бүгүнкү күндө көрүүсү акырындык менен калыбына келүүдө. Ушу балама кыжат болуп жүрүп, марттын 17-синде операция кылыш керек экен эле, врачка келсем, сен кеч калып калдың, коксоң сен көзүң курап калса эмне болот деп ушул азыр врач мага ушуну айтып, срочно операцияга чатып кудай кылса мына бүгүн чыктым, кече операциядан чыкканмын, бүгүн 2 күн болду, дагы 8 күн жатам. Линза салды да, бир көзүм башта кылдырган эле мына көзүмө, азыр мына көзүм операция кылдырдым. Эми ушу балага кайып жооп жүрүп, нервим калбай калыптыр да, врачтын айтышынча. Аксакал нервиңиз чачап калыптыр дейт. Көтөрүп чыкты да, эмесе жетелеп чыгыш керек, мен көтөрүп чыгыптыр. Баары операциядан кийин. Эми жакшы эми. Кудайым болсо буягында Алла шифасын берсе жакшы болуп кетем, балам жакшы болуп кетсе, мен ham жакшы болуп кетейин. Эми кайрылып кетет элем. Ушу балага кичине жардам берип койсо жакшы болот деген айтам. $20,000 деп атат, эми ол эми $20,000 табышыбыз кыйын, $20,000 эми көп сумма да. Биз өзүбүздүн эмебиз беребиз, эч кимге түшпөй атат да. Эмесе мен эми чыгарып берет элем, бири-бирин алат элем, мына аялым айтып атат, бер дейт элек. Карындашыныкы бар, дагы бир баламдыкы бар. Олар болбойт. Только ошо донорчулар ошол жакта болот экен өздөрүндө. Эркин учурда бир гана гемодиализ аппаратынын күчү менен жашап калды деген сөздү угуу биз үчүн да оңойго турган жок. Анын оорусуна коюлган диагноз жана учурдагы абалын билүү үчүн өз көзөмөлүнө алып жаткан дарыгерин сөзгө тарттык. Bizde Zulkuyev Erkinbay Abjaparovich 1983 yılda bu 2 yıldan beri хронические программы гемодиализа bağlanıp turgan üçün, biz bağlanıp turgan üçün диагнозу хронический пилонефрит в стадии смешивания почек, нефрогенная артериальная гипертензия, хроническая программа гемодиализа. Bu orun gelip çıkan sebepleri bu баланын абалы азыркы учурда өтө эле стабильное тяжелое состояние. Эмне дегенде биздин жумасына 2 жолу 3 жолу хронический программы гемодиализге түшүп туруш керек. Себеби бул мындай ооруларда
денеден сийдиктин зааранын бөлүнүп чыгышы болбой калат. Ошондуктан ар бир аппаратка түшкөн учурда бул денеге тарап кеткен заараны чыгаруу максатында ар бир жумасына 2 жолу 3 жолдон түшүп турат. Жакпам атам жакшы болуп калса, мурда жакшы жүрчү эле, эми ооруп калып, ушундай кыйналып атабыз деп ыйлашат. Доктурга алып жөнөгөн маалда булар ызылдап калышат. Атам жакшы алып келесиңерби? Бир ушинтип кетип калып, реанимацияга түшүп келбей бир жума ыйлашты. Атам келбей атат дешти. Ошондон бери түзүк дагы деле ооруп атат. Балдар суранат. Ошо операциясы жакшы болуп калса, бизге жакшы эле эне деп суранып жалдырашат балдар. Ошо телевизордон, интернеттен көргөндөрүңүздөр бизге жардам бериңиздер. Менин телефон номурун айтайын. 76 менен 62 63 83. Атым Бурул, Асанбаева Бурул деп салсаңыздар болот. Көп түкүрсө көл болот деген элибизде сөз бар эмеспи? Аз да болсо өз салымыңызды кошуңуз. Жардам берүү үчүн экран алдындагы жазылып турган номурларга байланышсаңыздар болот.